Саламатсыздарбы? Эфирде Күнөзөк программасы. Күнөзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн 4 октябрга белгиленген шайлоо туурасында сөз кылмакчыбыз. Студиябызга Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын өкүлү Кайрат Осмоналиев мырзаны чакырдык. Ошондой эле саясат талдаучу Алмаз Тажибай агабыз бизде конокто. Баарыбызга белгилүү болгондой, ушул жолку шайлоонун алдында шайлоо өнөктүгү адеп ушул борбордук шайлоо комиссиясынын айланасында саналуу партиялар менен болгон келишпестик менен, мындай айтканда, ошо шайлоого болгон тартип бузуулардын кандайдыр бир чыр-чатактардын коштолуусу менен башталып калды. Биз сөздү ушундан баштап берелик. Бүгүн дагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын Бишкек шаардык административдик сотунда каралып жаткан ишине ушу БШКнын өкүлдөрүн да чакырышканы маалым эле бизге. Сиздер, Кайрат мырза, сизден баштап берелик. Эгерде барган болсоңуздар, ушул туурасында кененирээк маалыматты угалы, анан кийин сөздү улайлык. Мен расмий түрүндө телефонограмма соттон же повестка ала элекмин. Чын айтканда, мен азыр Боршайкомдон келатам. Ошо биринчиден ошо процедураны сакташ керек. Бирок ошол эле массалык маалымат каражаттардан мен деле карап турдум, көрүп мониторинг кылып, ушуна чейин эле маалымат бар экен. Азыр күтүп атабыз. Эртең саат 11-ге мен билгендей сот башталат. Эртең балким чекит коюлат. Эми аны азыр айткандай бир прогнозду кое албайбыз, бирок эгер ушундай эле оңой процесс болсо кече эле бүтмөк да. Бир күндө эле бүтөт негизи. Анткени шайлоо учурунда ушундай бир ошо мөөнөттө өзгөчө мындай талаптар бар да. Кыскача мөөнөттө ыкчам ошондой чечимдер кабыл алыш керек. Алмаза, ушул көрүнүштүн өзүнө кандай байкоо жүргүзүп жатасыздар? Кандай талдап жатасыздар? Мынабу шайлоонун алдындагы ушу партиялар менен болгон мамилелер. Эми бу жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Бийлик ошо шайлоо артынан парламентке келген мыйзам чыгаруу бийлик, эгерде өзү легитимдүү, деги эле бийлик легитимдүү болоюн десе, жана шайлоо процедуралары таза өтүш керек. Таза шайлоо өтүш керек. Эми ошо таза шайлоого ошо эле конституциялык мыйзам бар шайлоо боюнча, ошо эле конституцияда каралган мөөнөттөр. Демек, бу жерде азыр биз ошол жерден тайып кетип атабыз. Деги эле борбор шайлоо комиссиясынын жанагы мүчөлөрү менен, ошо чечимдери менен деги эле карабастак кичине мындай жетишпегендиктер бар экен да, биринчиден. Ошо мына Кыргызстандан башталып, азыр бүтүн Кыргызстанга келип атат. Эгерде анан сотко кетип атат да. Эгерде мисалы жоопкерчилигин алып көрөлү. Эгерде ошол эле Кыргызстандан регистрация мыйзам жазылып турса, ак менен кара жазылып турса, сот системасы регистрацияга киргизгиле деди. Эми кайта аны Кыргызстанда киргизди, айла жок. Бирок мыйзамды бузуп атышат да. Ошол эле борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жанагы милдеттүү аткарууга киргизгиле деди. Анткени мен жанагы бизде атайын жанагы уполномоченный дегенчи, ошо жазылып турат да. Ал киши өткөрбөспеген, демек ошо жанагы мыйзамдар мындай айтканда өнүккөн эмес. Ошону так жазылып же кандай бир эмеш керек болчу да. Кыргызстан партиясы менен мисалы келтирдиңиз. Боршайком кантип мыйзамды бузду? Жанагы чечимдер чыгарып аткандачы. Жана 12 мүчөсү ошол чечим кылганда, анан жоопкерчилиги ошонун арасында да каршылар дагы болду, макул дагы болду, кандай бир жоопкерчилиги жок. Эми азыр мына бүтүн Кыргызстан боюнча эгерде ошо процедура бузулду, жанагы өздөрү өткөргөн курултайында кандай бир Бакир Турсунбай Бакир уулу эмес менен келип атат, арызы мененчи ошол жерде дагы бузулду деп. Андан мурун борбор шайлоо комиссиясы ошо партияларга барып,
ошо жерге катчы болду эле суроолор болуп атат. Анан болсо анда ошо жерден эле эмне протоколдун жанагы жазган курултайдын протоколун келип эле ошо жерден алып кетиш керек болчу да. Демек ошондой көп нерселер, маселелер баягы мыйзамдын жетишпегендиги. Сиз өзүңүздүн версияңызды айтып атасыз да. Негизи мен юрист катары айтып коеюн да. Жана съезд курултайды өткөрүү боюнча бир регламент жок экен. Бир да регламент жок экен да. Ошо мыйзамда каралыш керек. Мыйзамда бир эле жана эмеси талабы бар, жана жашыруу добуш бериш керек. Ошол эле башка бир эмеле талаптар жок. Бир регламент жок. Бир жобо жок, мисалы да. Уставтарда деле жазылбайт экен саясий партияларда. Ошон үчүн биякта мисалы ошол эле Турсунбай Бакир уулу өзүнүн айтып аткан доосун мисалы да бир нормативдик укуктук бир актка таянбай эле ошентип айтпады. Бирок ошого карабастан биз эмесин арызын карадык. Аякта демократиялык өлкө да ар бир БШКнын мүчөсү өз пикири менен, өзүнүн ыктыяры менен добуш берди. Кыргызстан партия боюнча мен түшүнбөй калдым. Сизде кандай бир БШКга бир претензия болуп атат? Дегиде ошонун баары жана БШКда болуп аткан иш ошондон болуп атат. Демек ошо конституциялык мыйзамдарда ошолордун функциясы жана айтып атпаймынбы, бул жакшы өнүккөн эмес жанагындай каттачуу кеткен жолдорго жазылганда, мындай айтканда, орусча айтканда несовершенен болуп калып атат да. Өзүнүн деңгээлине жетпей бышырбайчы, ошон үчүн жанагындай кризистерби, ошо чыр-чатактар болуп атат. Жоопкерчилиги жок деген. Жоопкерчилиги жок да. Мисалы ошо 12 адам кандай бир, мисалы азыр борбор шайлоо комиссиясы ошо бүтүн Кыргызстанга кайта шайлоого каттасың депчи, анан катыштың десе, анда жанагы көбүнчөсү ошого тыянак чыгаргандар жооп бербейт да. Ошондой көп нерселер бар да, ал мыйзам жагынан ал башкача көрүнүштөр бар. Юрист катары да кайталап коеюн. Жоопкерчилик бар. Ошол эле кылмыш жаза кодексинде мисалы да бир топ беренелер бар ошо боюнча. Ошол эле фальсификация боюнча. Бирок бул укуктук баасы тиешелүү укук коргоо органдарга эмеш керек да, кайрылыш керек. Биз саясий чечим деп атпайсызбы? Мен өзүмдүн чечимим боюнча мен өзүм жооп берем. Мисалы да башка биздин БШКнын мүчөлөрүнүн позициясын комментарий берип мен укугумда жок да. Мыйзамда ошондой жазылып турат. Ар бир мүчөсү өзүнүн позициясында турат, өзүнүн пикиринде турат. Анан ар кандай позиция болду, баары бир даже мына белгилүү биздин НПОнун укук коргоо секторун отурат биздин байкебиз да. И то нааразычылыкты билдирип атат да. Мен ошону түшүнбөй атам. Сери кандай эме кайрымдырда мен биринчиден азыр саясат талдоо атабыз. Мен саясат талдоочумун. Мурдакы иште сиз деле башка жерде иштегенсиз, мен аны айткан жокмун да, бул бир. Экинчиден биз талдап атабыз, мага баары бир. Биз чогуу иштегенбиз. Баары бир да. Мисалы бир жагын алып көрсөк, мугалим катары бир жагын алып көрсөк, азыр талдап атканда мен өзүм көз карасым, эгерде жана шайлоого шарттар жана акыйкаттык, ачык өткөрүлсө, анда жанагы бийликке келген партиялар кандай бир шарттар түзүлүп берсе, баарында теңдик болсо, ошондо кандай нааразычылык болбойт. Эми азыр нааразычылык болуп кетсе, ошо эме боюнча бүтүн Кыргызстан болобу, дагы башка эмелер илинбей калса, же кийин дагы бузулуп атса, азыр эле ошо борбор шайлоо комиссия мисалы колу жетпейт, көп бузулуп аткан жанагындай жетишпегендиктерди айтып атпайбызбы? Азыр эле жанагы экинчи форма көбүнчөсүн жанагы добуш сатып алыш үчүн каттатып атат. Мисалы айылдан келип эле мына Аламедин район, Сокулук райондон эле жакын жерде турган, мисалы Канттан, Кара Балтадан жумушка келгендер
барып келгендер эмес, ошо айылда туруп атканда эле бул жергеси ошо экинчи форма менен. Мисалы ошолордун баары жанагы жол берет да, мен айтып атам, жана бузууга жол беришет да, мен орусча айтканда риск деп атпайбызбы, ошо нерселер ушу аягына чейин чыккан эмес. Сиздин сунушуңуз таптакыр эле жоюп салыш керекпи экинчи формасын? Экинчи форманы аны катуураак алыш керек. Эми мына бир ай өттү, ошол жер тизмени биздин ички иштер министрлиги текшериш керек. Ошол жерденчи, анткени мен элдин баары айтып атат. Ошо добуш сатып алыш үчүн эле даже акчаларын айтып атат. Мына Дамира Ниязалиева жана башкалар 3000ден 6000ге чейин көтөрүлүп атат деп элечи. Ошолордун баары элдин баары эле билет муну. Ошону экинчи форма жол берип атат. Аны катуураак кылыш керек да, ошо эме талаптарды катуураак кылыш керек. Ички мигранттар деп элечи. Конституциялык мыйзамга атайын бир жаңы эреже киргизген болчу да, форма 2 боюнча. Аякта мурунку жана ксерокопия паспорт менен бир киши эле барып эле көчүрүп койчу да, ошондой болчу. Азыр мыйзам талабынын негизинде биз жана биометриканы ар бир жаран барып өзү персоналдуу жана идентификациядан өтөт да. Өтпөсө анда экинчи форманы эме толтура албайт да. Ошон үчүн азыр мына электрондук жана кабинетти киргиздик. Бул дагы жаңы цифровизациянын эмеси да, бир ыкмасы да. Аякка кирип идентификацияны өтүп, ридер менен жана жаңы паспорт ID менен да, же эски болсо ЭЦП жана электрондук жана подписти алып, сонун азыр бекер экен. Ошону алып, өзүң эле шайлоо участкага барбай эле экинчи форманы толтуруп эле өзүңдүн укугуңду реализация кылса болот да. Бул экинчи форма негизи катуулатуу дегени кандай түшүнүп атасыз? Эмнесин толукташыңыз? Биякта таптакыр эле жетишсиз болуп атат. Бул жерде мындай айтып турган, жана шайлоо комиссиясынын өзүнчө буну бир жагы айтып атпайм, эки жак жана жакшы бышырбай же аягына чейин жетпей болуп атканычы. Азыр мисалы ошо эгерде текшерсе, кача мындай формалдуу катары эле ошо тизмедеги жанагы доп участок деп коет, ошол жерде жанагы катталгандардын баарын текшерсе, ошо Бишкек шаарда иштеп атабы мисалычы. Бул ички мигранттарга дачы укугу бар. Менден көргөн ошондой доп участка азыр катталды уже Бишкекте. Эми ошолор текшериш керек да, кандай бир. Анан ошо 9-сентябрга чейин экинчи форманы мен айтып атам, ошону мындай катуураак талаптарды кылыш керек да ошо. Анткени бизде мына байкоочулар жүргүзүп атат, журналисттер жүргүзүп атат, баары ошо жака жана айылдан микроавтобустар менен жеткизип, өздөрүнүн жана кураторлор бар, мына уюштуруу катары болуп атат да. Эгерде мен бир шаарга келсем, мен өзүм эле барат элем да. Демек бу жерде уюштурулган болгондон бул мына 15-жылда ошо экинчи формасы кийин кадыр күчөтүп койду, жакшы болду мурдатан. Бирок баары ошого карабай айылдардан жанагы добуш сатып алыш үчүн бул жанагы колунда бар ар бир партиянын жанагы сатып алуу боюнча эми мыйзамда дагы өзгөртүү, жакшы өзгөртүүлөр жүргүзүп атат. Мисалы ошо сатып алган эле эмес, сатып берген дагы жоопкерчилик да. Бирок ошону кармаш кандай бир фактылар менен кыйын да, жок болбойт да. Демек ошо кыйын болуп атат да. Демек ошондой жетишпегендиктерди мен айтып атам, Кайрат мырза. Ошо көп нерселер жетишпей турат, ошондой мындай ошолорду кийинкиге же ушу катарда өзгөрсө жанагындай бийлик, элдин нараатчылыгы болбойт. Президент дагы өзү айтып атпайбы, мындай эскалацияга алып барбаш керекпиз, шайлоо кандай бир өтүш керекпиз деп бир жагы коркуп атышат да. Бир жагы эгерде ошондой чындуу болсо, ошонун баарын көтөрүп чыгат. Түшүндүрүп бериш керек да, жана орусча айтканда котлет от муха делит депчи. Анткени бул форма 2 негизи бул мунун максаты ошол биздин шайлоочулардын бир ыңгайлуу бир ыкмалар менен, мисалы ошол эле Баткенден мисал келтирип атам да, региондон келип Бишкекте чын эле жашайт, эми Баткенге барып аяктан добуш берген бул өзгөчө убара да. Ошон үчүн бул экинчи форма киргизилген. Бирок азыр мына өзүбүз көрүп атабыз, мурунку вбростор жок.
Анткени биздин жана автоматтык урналар бул просто болбойт да, бир эле бюллетень кирет да. Экинчиден жана карусель дечү да. Бир участкадан барып подвоз кылып, муну каруселде эле болбой калды. Анткени жана биометрикалык идентификациянын немеси бул проблеманы чечип койду. Ошон үчүн азыр бир эле мындай ыкма болуп атат да. Эптеп добуш алууга, но жана подкуп кылыпчы, добуш сатып алуу. Муну эмне үчүн болуп атат да? Негизи биздин системабыз кичине ошого кандай айтсам жол бергени бул мындай бул ыкмаларды атайын уюштуруп атышат да, добуш алыш керек. Анткени жана айтпадымбы, асуулар уже алданбайт да. Эмне үчүн себеп? Мына мисал келтирсем, Сокул району да 107 миң шайлоочулар бар. Алардын арасында көп болсо жарымысы барат да, реалдуу болсо. Анан мисал бир партия да, алар ошол Сокул райондун сегменттерге бөлүп 3 талапкерден бөлүп коюшат. 3 талапкер, анан ошол 3 талапкер мисалы 7-8 айыл алат. Ошол жактан аларга тапшырма берилет да. 5000 добуш алышың керек депчи. 5000. Бирок мисалы анын жана туугандары болобу, анан достору болобу, алар там Бишкектен, башка областтан болушу мүмкүн да. Ошолор менен сүйлөшүп форма экенин жылдырып атышат да. Бул деле кандай айтсам, бул албетте жана мыйзамды бузуу деп айтсам болбойт. Мыйзам бузуу качан болот? Мыйзам жол акча бергенде, тааныбасыз просто эле сатып алып добушту, ошондой моменттерди мен кошулат элем. Биздин укук коргоо органдар азыр мындай катуураак күчтүү иштесе, азыр да, ошол форма 2 ошо байланыштуу добуш сатып алуу фактыларды бир прецедент кылып немеге чыгарса, көрсөтүп да, ошол эле массалык маалымат каражаттарында болсо, анда албетте бул мындай өзгөчө жана профилактика бир ролун аткармак да. Алдын ала мына жергиликтүү бийликте Ошто болбоду эле, жергиликтүү бийликте шайлоо боюнчачы Ошто болду, жана Каракол же башка шаарлар жыйынтыгы гана одону бузуу фактылар жана ошол Инстаграмда, мисалы кечеги мен айтып берсем, Инстаграмда анан Фейсбукта жүрөт го, бир 59 школу Бишкектеги, аякта прям жазып атат да, 1000 сомго өзүңдүн ата мекенин сатпа депчи, сатып атасың деп. Ошол факт боюнча мен айтып койсом, уже ЕРППнын немесинде киргизилген, азыр укук коргоо органдары иштеп атышат. Бул мындай ыкчам бир реакция болду да. Бизде эгер ошондой маалымат түшүп атканда, арыз түшөбү же ошол социалдык тармактарда мындай көрүнүп атканда, биз буга реакция кылып атабыз. Укук коргоо органдарынын ошол добуш сатууга күрөш жүргүзүү үчүн бир жаңыча бир ыкмаларыбы дейбизби? Жаңы бир формалары дейбизби? Азыр биз санариптешкен өлкөдө жашап атабыз да. Сунуштары бар мындай, алардын бир кепилдик бере тургандай жагдайларды сиздер менен мындай алдын ала? Мен ойлойм, албетте алар эгер арыз түшсө да, жана ошол ЕРПТен катталса, алар албетте иштеш керек, анткени отчет бериш керек да. Бирок өзүлөр өз ыктыяры менен жанагы оперативдүү бир жумуштарды өткөрүш керек. Мен ошону айтып атам да. Арызды гана күтүп отурбай, алар алдын ала өз ошондой результаттар көрсөтүш керек. Ошондо биз айта алабыз да. Бирок биз, мисалы, мен Муршайком мүчөсү катары да, мен укук коргоо органдын мүчө эмесмин да, өкүлү эмесмин да. Биз топ бар да. Бизде мен ошонун да орун башары болуп атам, ошол топтун орун башары болуп атам. Кандай бир маалымат болуп атканда, мисалы, ошол эле кечеги факт боюнча да, мен буну эмеге WhatsApp аркылуу түштү. Мен сразу биздин группага жөнөттүм, жана топко оперативдүү эмеге реакция. Аны укук органына сразу эле жөнөтүп, ЕРППден катталып, мен даже көрсөтүп коем, номер ЕРППнын деп атам да. Бирок сиз туура айтасыз, укук коргоо органдар
өзүлөр күтпөй жана арыз түшөбү жана далилдер жана видео далилдерди ошолорго кичине алдын ала жумушту өткөрүп койсо бул туура болмок да. Бирок аябай кыйын кармашчы негизинде ошо мыйзам боюнчачы сатып алып аткандагы добуштардын эки тараптынчы кармаш аябай кыйын. Канча шайлоо өткөрдүк, баарында эле добуш сатылып атат деп эле келе атпайсызбы? Сатылды, сатып алды деген сөзгө көнүп эле бүттүк. Анан азыркы шайлоону деле сатып алат деген бу жерде мындай да биздин статистика боюнча бизде 22 официалдуу стат комитет боюнча жакыркы жашайт да адамдарчы биздин республикасында. Эми баягы пандемия болгондо андан дагы мисалы 10% кошулуш керек ошол жердечи. Деги эле бул баягы 7000ге жетпеген акча адамдар да. Анан эгерде мындай караганда биз баягы орто мындай жашоо менен алганда 5тен ашып кетсе 10%. Мисалы Бишкек шаарында эле баягы жакшы жашаган орто класс деп коебуз, орточо жашагандар 18% экен. Демек, бу баягы эме караганда, мыйзам ченинде караганда акча мындай кедей мамлекеттерде акчага сатылып аткан бул мыйзам катары эле көрүнүш болот. Мыйзам ченинде көрүнүш болот. Ошон үчүн мындан дагы алыс кетпеш керекпиз. Ошон үчүн жана саясий партиялар чөнтөктөгү жана олигарх деп атпайбызбы, колунда барлар ошо метод менен. Анан добуш сатып алуу жана акчадан эле эмес. Бул инфраструктурный килтейген, аны эч ким караган иши жок. Жанагы эле трансформатор, жол, дагы башкалар салып беребиз дегенде ишке ашырып кетип атат. Кийинчеси ошо өз ыктыярлар менен жанагы колунда бар бизнесмендер салып берип атат. Жана спорт площадка көп да түрүчү. Кээ бирөө мамлекеттин тарабынан баягы бийликке келгенде ошо көпүрө жанагындай кандай бир ошолор салып ал дагы кирет да. Ал еще жанагы административдик ресурс. Казыр экинчиси ошо бир-эки жанагы эмелерин чечсе эки нерсе болот. Ошо жанагы добуш сатып алуу административдик ресурс. Административдик ресурстан бир нерсеси бар. Өзү арында Масалиев жогорку кеңеште көтөргөн, шайлоого каттап атканда убактылуу эле жанагы отпускага чыгып кетпей, жумуштан бошонуш керек да. Болбосо, мисалы мен кайта келем да. Мисалы бизде башка дифференциация кылыш керек. Ошолор дагы мисалы административдик ресурс ким кепилдик берет? Бере албайт. Депутат болобу, ошондо мен колдойт элем. Башка деңгээлдеги аларга андай болбош керек. Ошон үчүн бизде чыгып кетипчи жумуштан. Анан үчүнчү дагы көйгөй бар, айтып атат жанагы биз таасир эткен эмеси Борбор шайлоо комиссия эмеси бүткөндөн кийин жанагы эмеси администратор болсо Борбор шайлоо комиссияга 2 сааттан кийин телефон менен айтып турат канча киши добуш берди депчи. Кийин бүткөндөн кийин жана флешка менен тиги администраторлорго беришет, алар берет. Эми элдер сурап атат, суроо да. Ошо канча добуш эмес, явка боюнча. Явка канча киши келди. Нормалдуу бир практика эл аралык эме. Жок, мен ошону айтып коеюн. Эми жанагы ошо системага канча киши, анан кийин канча партияга кийин чыгат да жыйынтыгы. Биз президенттик шайлоодо 17-жылы билдик, 15-жылда канча ким шайлоо дегенде ошого ишенбей жатышат. Ошону анткени мен баа флешка мегер элдер айтып атат казыр онлайн түзмө-түз шайлоо өтүп атат, мейли 1 саат кечигип берсиң, бирок ошо жерде көргөзсүң кайсы партияга канча ошо шайлоо комиссияда жашыруу нерсе жок. Дагы айта кетейин, мисалы да биз киргизген бир өзгөртүү иши жанагы протоколдор болот да, участкалык комиссия. Ошолор скан копиясы ошол эле эмес сразу эле серверге белгилеп калат. Андай азыр жок. Жабылды участок. Жарым сааттын ичинде 80-80ден даже ашык пайыз бүт добуш берип эмеси көрүнүп турат да. Эми өзүңөр билесиңер башка добуш сатуу боюнча азыр мына Алмаз агайыбыз айтып атпайбы, административдик ресурс деп. Анан деги эле коомчулукта азыр биз көнүмүш болуп калды. Бийликчил партиялар деген айтылып атпайбы? Анан кийин көчөңкө ошол Мадумаровдун сөзүндө да айтылып атпайбы, баардык партияларга тегиз карабайсыңарбы дегендей маани келтирип атат да. Партиялар ичинде купуялуулукту сактоо жайында сөз айтылып атат. Чындап эле БШК баардыгына бирдей көз карашта карап атат да. Ушундай ишенебизби?
Биз аракет кылдык да канча бир партия жана съезд курултайды өткөн бир маалымат бизге берди да. Мисалы бир партия таптакыр эле айтпай эле байланышка чыкпай, биз да билбей калдык. Өткөрдүбү, өткөргөн жокпу оперлер эмеспиз да. Чакыруу эме расмий чакыруу расмий түрүндө бардык. Мен мисалы ошол эле Кыргызстан партиясынын курултайына бардым да. Аякта канча бир анча-манча кемчиликтер болуп атканда мен айтып турдум да. Моуну айтып койгула. Мен айткам, бай, силер 200 айтып атасыңарбы, окудуңарбы? Чота мен ичине жетпей калды 200-кө чейин. Дагы бир каргып койгула. Ошондо дагы окуп койду. То есть ошол учурда өзүнүн катасын оңдоп коюшту да. Мен жана методикалык эмесинен айтып бердим да. Анан жана купуялуу бир эмен жашыруу добуш берин, эмен сактагыла депчи. Анткени аякта эми булар ар бир күн өткөрбөйт да съездердичи. Ошон үчүн биздин эки өкүлүбүз ошол эле бүтүн Кыргызстандын эмесине курултайына барган. Андан кийин биз өзүбүз отурганда кандай бөлүштүк да, кандай эмелер бузуулар болду, одоно бузуулар. Жок, бүт баары жакшы эле өттү деп релиз чыккан болчу. В целом депчи. В целом съезд курултай жанагы барган байкоочуларга Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө жоопкерчилик жок да. Мүчөлөр барган жок. Руководитель аппараты бар, анан юрист бар. Эми ошолорго бир чара жок да. Айтып атпаймынбы, жоопкерчилик жок Борбор шайлоо комиссиясына. Мен дагы айтып коеюн. Мен мисалы БШК мүчөсү катары мен өзүмдүн жеке кылып атканымды айтып атканым мен өзүм жооп берем. Эми башкаларга эми мен жана биз айтып атат, эки ой болуп атат да. Борбор шайлоо комиссиясы негизи жана катталганга арыз келди, документтер менен бүттү. Ага чейин эмне болуп атат? Эми Борбор шайлоо комиссия тарбия катары болбош керек саясий партияларгачы. Ошо кандай өтөт, анан жана курултай кандай өтөт. Эгерде өтсө, мыйзамды талаптын жок, мен түшүнүп атам. Көзөмөлдөш керек. Биз мыйзам жана өнүкпөгөн боюнча айтып атпайбызбы? Биз баарыбыз тең жакшы болсун деп айтып атпайбызбы? Эгерде ошондой талап болсо, анда ошол жерде курултайда өткөн протоколдун копиясын печать менен алып эле ошо Борбор шайлоо комиссиясы келиш керек. Кийин баягы тактаганга бизде эмне үчүн 7 партия бир күндө өткөрүп атат. Аягындачы, ошо күндүнчү. Анткени менен жанагы курултай өткөргөндөн кийин соодалашып атышат партиянын ичинде. Ошондон көбүнчөсү кечигип атат. Жанагы ким кайсы орунга коёбуз деп. Баары эле ошондон кечигип калышты. Башка эме жок. Негизи эле көйгөй ошол тизме менен программанын так болбогондугунан кечигүүлөр болуп атат да, туурабы? Азыр акыркы күнү өткөрбөдүбү көпчүлүгү? Ооба. Демек, ошондой бир регламент коюш керек да. Акыркы күн эмес, 3 күн калганга чейин. Аякта мөөнөтү бар. Жана календарь план боюнча биз аны БШКдан ошол эле саясий партиялардын өкүлдөрүн чакырып, бир топ чакырып, жана тренинг, семинар эмеле өткөргөнбүз. Кайрат мырза, балким сиз да катышкансыз. Бул эми өттү, кандай болгондо да өттү. Биз азыр шайлоо өнөктүгүнүн ичинде туруп калдык. Алдыда эмне көйгөйлөр жаралчудай болуп турат сиздерге? Эмне көйгөй болчудай? Үгүт иштеринен болобу? Жыйынтыгына карата кайсы кооптуу жагдайлар бар? Биз ошо календардык план боюнча азыр баратабыз. Эртең чучкулак болот, өткөзөбүз. Жана бюллетенде кайсы номер менен партиялар болуш керек. Ошо каршы бир колонкасы деле болот. Бардыга каршымын деген. Анан эгер бүтүн Кыргызстан утуп алса, анда муну деле киргизебиз бюллетенге. Азыр үгүт кампания болуп атат. Бизде атайын жумуш топ бар. Ошол үгүт эрежелер боюнча, сактоо боюнча жумуш топ бар. Азыр деле эме отурум болуп атат ошол. Бир топ арыздар түшүп атат. Бул түшүнүктүү. Бул конкуренцияда. Ар бир саясий күрөш, ошон үчүн арыздар аябай көп. Анда айта кетейин, ар бир арыз биз эмеге өзүбүздүн сайтыбызга илип атабыз. Керек болсо кирип, мурунку шайлоо кампаниясында карап койсоңор болот. Ошол арыздар кимден түшкөн, эмне болду, кандай жыйынтык болду дегенчи, кандай чечим болду деген.
ошону биз ачык айкын өткөрүп атабыз. Азыр деле болуп атат. Бул жана келишимге көпчүлүк койбоду. Жана джентльмен келишимден саясий партиялар жыйынтыктасак. Сиздердин бүгүн студиябызга келип өзүңүздөрдүн тиешелүү темага тиешелүү оюңуздарды ортого салганыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Бизде бүгүн Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын өкүлү Кайрат Осмоналиев агабыз жана саясат талдаачу Алмаз Тажыбай мырзалар бизде конокто болушту. Саламатта калыңыздар.